Саламатсыздарбы? Бул Жалал Абад облусунун Сузак району. Бул Сузак районундагы айлампа. Бул айлампа менен мен өтө жакындан таанышмын. Себеби мындан бир айча мурун мен ушул айлампанын ичине кирип кеткен элем. Моудан келген бойдон түз бул жака кирип кеткен элем. Бирок ал учурда мен кирген учурда бактыга жараша могул тосмолор жок эле. Азыр тосмо коюп коюптур. Бирок бул жерге мен эле эмес, мындай ошол учурда бул жерде жакын жерде жашагандар келип айтышкан. Тез жумасына бирден экиден кырсык болуп турат деп. Ошонун далили катары бул жерде ар кандай унаалардын, ар кандай сынган тетиктери көрсөңүз болот. Маселен, жакынкы күндөр эле бул жерде дагы бир кырсык болгон сыяктанат. Себеби могун карасаңыздар, бүт тосмо келген дагы могул жерде тосмолор урап жатат. Мынакей ушул аябай тосмону могул жака чейин сүзүп алып келиптир. Керек болсо мына унан шайбаларынан бери жатат. Кече же бүгүн эртең менен эле ушул жерде кырсык болгондой түндөсүчү. Мынакей бул жактан бүт өтө катуу келген бойдон изинен бери турат. Кирип кеткен. Эми туура айдоочулардын өзүндө дагы күнөө бар. Өтө катуу келип кирип кетип жатышат. Себеби бул жол аябай тегиз, Ош-Бишкек жолу жаңы асфальтталып, аябай кеңири, аябай тегиз, аябай мыкты күзгүдөй жол салынып атат. Ошондой сонун жолдо бир аз катуу айдай келген бойдон ушул жака кирип кетип атышат айдоочулар. Эми муну кантип алдын алып, муну кантип тыябыз же ушул жерде кырылып калыш керекпи эми? Бул жерде көбүнчө ушу кырсыктар түндөсү болот. Себеби бул жерде көрсөңүздөр болот, таптакыр ушул могул жерлерде таптакыр жарыктандыруу деген жок. Бул тараптан келгенде дагы сиз жергиликтүү тургун эмес. Бул жолдо бирде экиде эле каттасаңыз, бул жердеги айлампанын бар экенин да билбейсиз. Анан өтө катуу келип алып, ушундай келип кирип кырсыкка кабыласыз. Эми ушуну Сузак райондук мамлекеттик администрациясы, аким, тийиштүү жетекчилер колго алып, ушул жердин оңдоп түзөө иштерин тездетип, анан кийин жарыктандырып койсо жакшы болот эле да. Канчалаган айдоочулардын соогунда калат эле. Муну караңыздар. Муну машиналар сындырып, ушундай чоң бетондорду сындырып, жаңы эле койгон бетондорду сындырып, мамлекеттин бюджетине деле зыян келтирип атат. Адам өмүрү кыйылып атат бул жерде. Техникага зыян келип атат. Эң бизге маанилүүсү адам өмүрлөрү кыйылып, тез кырсык орноп аткандыгы өкүнүчтүү. Ушул жак тарапка дагы ушул Жалал Абад облусунун жетекчилери, тийиштүү кызматтар, акимият, мамлекеттик администрация, райондук мамлекеттик администрация көңүл буруп, ушул жерди жарыктандырып, мына ушул айлампаны круговойду оңдоп түзөп тездетиш керек.